Namaz elü. Abu Sa'sa'a radiyallahu anhudan rivayet. Abu Said radiyallahu anhu mağa, sen өрөөндөжалғыз болсаң да, азанды бийик үн менен айт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыямат күнүндө азанчынын үнүн уккан ар бир дарак, дөңсөө, таш, жин жана инсан күбөлүккө өтөт дегенин уккан элем, деди. Абу Сa'са'a радiyallahu анхудан риваят. Абу Саид радiyallahu анху маға, сен өрөөндөө жалгыз болсоң да, азанды бийик үн менен айт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыямат күнүндө азанчынын үнүн уккан ар бир дарак, дөңсөө, таш, жин жана инсан күбөлүккө өтөт дегенин уккан элем, деди. Абу Сa'са'a радiyallahu анхудан риваят. Абу Саид радiyallahu анху маға, сен өрөөндөө жалгыз болсоң да, азанды бийик үн менен айт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыямат күнүндө азанчынын үнүн уккан ар бир дарак, дөңсөө, таш, жин жана инсан күбөлүккө өтөт дегенин уккан элем, деди. Ибн Хузайма.